Өлкөдө COVID-19 каршы эмдөө уланууда. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 17 миңге жакын жаран илдетке каршы вакцинациядан өтүп, алардын ичинен 3 миңге чукулун Чүй облусу түзөт. Калкты оперативдүү тейлөө багытында азыр Сары Өзөн жеринин бардык аймактарында атайын мобилдик топтор түзүлүп, ар кандай шарттарына байланыштуу бара албаган адамдарды жеринен тейлөөгө багыт алып, өз иштерин башташты. Өзүңөр билесиңер, кечтен баштап мобилдик группалар иштей баштады. Бул деген баягы алыскы жердеги мүмкүнчүлүгү жок келе албагандарга ошол жерге жанына чыгып эмдөөлөр башталды. Ошого кайрылып кетет элем. Азыр бүгүнкү күндө бүт Чүй областы эмес, бүт эле республика боюнча мобилдик бригадалар иштеп жатат. Ошого кимде ким ошол эмдөө алгысы келген болсо, ошол эле жайында эле ошол жака эгер кишилер көп чогулуп калган болсо, ошол жака мобилдик бригада чыгат дагы. Кечээ өзүңөр билесиңер, выходной күн дагы мобилдик бригадалар иштеди. 29 марттан жалпы Кыргызстан боюнча өлкөдө COVID-19 каршы вакцинация башталгандыгын баардыгыбыз жакшы билебиз. Мынакей мен турган бул Ысык Ата райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда бүгүнкү күндө бул багытта иш кызуу жүрүп турган учур. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен былтыр 2020 жылы июль айында COVID-19 менен ооруп айыкканмын. Ошол себептен 9 айдан ашкандыгына байланыштуу бүгүн ушул жерге келип, мен дагы жалпы Кыргызстан жарандарына эле өзүм дагы эмдөө кылууну туура деп чечтим. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен COVID-19 каршы эмдөөгө келдим. Атым Мурат. Эмне кылышым керек? Колуңузга обработайте. Кайерде? Канча экен температура? 36,1. Кайсы биерден температураны эмне үчүн текшерип атасыздар? Ну, может, бирөө температурасы менен келип калса, анан кийин болбойт да, температурасы высокий болсо. Температурасын текшеребиз. Ар бир адамдын. Келген адамдын баары температурасы. Азыр сиз келип бияка отурасыз, анан кийин киресиз. Не болеете, острого заболевания нет, температура, насморк, кашель, аллергия есть на какие-то лекарственные препараты. Жарандарды коронавируска каршы эмдөөгө бүгүнкү күндө Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары колдонулууда. Адистердин айтымында алардын вируска каршы туруусунда жана ден соолукка болгон пайдасында эч кандай деле чоң айырмачылыктар жок. Демек, илдеттин алдын алуу үчүн эч ойлонбостон өзүңүздүн жана жакындарыңыздын өмүрүн тобокелдикке салбай, тез арада эмдөөдөн өтүү зарыл. Кызуу жүрүп атат деп айтсам жаңылышпайм. Себеби дегенде биз мына бул аркы өткөн жумада Спутник жана российский вакцинаны алганбыз. Ошону алгандан бери мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүн абдан кызыккандар көп болуп, келгендер көп болуп атат. Бирок бул Россиядан келген вакцинаны, Спутникти биз 65 жаштан үйдө хронический өнөкөт жана өнөкөт оорулары барларга жасап атабыз ошолорго. Калган жана кызыл зонага кирип аткан медиктерибиз, педагогдор райондогу жана күч кызматкерлерин аларга Sinopharm жасайбыз. Эмдөө 2 жолу жүргүзүлөт. Биринчисин алган соң туура 21 күндөн 25 күнгө чейин экинчи дозасын алуу керек. Вакцинация болгон адам тийиштүү эрежелерди сактоосу маанилүү. Алар 3 күн ийне сайылган жерге суу тийгизбөө, алкоголь ичимдиктерин ичпөө жана физикалык оор иштерди аткарбоо. Ошондой эле адистердин айтымында биринчи 3 күндө кээ бир адамдардын дене табы көтөрүлүп, башы ооруп же шайы оосу мүмкүн. Андай учурда эч чочулабаш керек. Себеби ал убактылуу жана тез өтүп кете турган көрүнүш. Мурат Жолукеев, Күмүш Куттубеков, СТВ.